Yup. Ana buna уже үйдө стройканы башлаш керек эле да. Бул азыр дагы учителчикке мына жерден качтыкан жок да булар. Мына булардан качкан жок. Бул жер менин да жерим эмес. Нейролайф клиникасынын ээси Бекмырза Аланов биздин телеканалга алардын мекемесине жакын жерде курулуш жүргүзүп жаткан Нурзаман курулуш компаниясынын турак жайына анын клиникасы өтө жакын курулуп калганын, мындан улам курулушка колдонгон материалдар шамал болгон учурда анын короосуна кирип адам өмүрүнө кооптулук жаратып жатканын билдирүүдө. Saat 11'lerde, 14-11'lerde men охранниктерим звонок etdi. Ona жерде линия тарс етіп атылды деп банойлар чочуп, эшикке чыгып, качып чыгышыптыр. Мен үйдөн келдим. Келсем эле мына ол пластик, мына ол чоң пластиктер. О 14 этаждан учуп келип, мына высоковольтныйлардын үстүнө түшүп, ошол жерде тарсылдап жарылып, бири-бирине замкание болуп, подстанция жарылыптыр, о накта линия жарылыптыр, светтин баары өчүптүр. Келсем банойлар мына жер ызычы тополоң. Ошо мына турат мына жерде. Бизге бир нерселер учуп келсе, таш-баш учуп келселер мыяка түшүп атат азырча. Кичинекей пакет, бир нерселер күрөк кокустан ойнап тазаласа да мыяка келип, кырлары келип учуп келип атат да. Нейролайфтын жетекчилиги аталган көп кубаттуу үй алгач курулуш иштерин баштаган учурда эле компаниянын жетекчилигине бул курулуштун жакын салынып жатканын айтып кайрылышкан. Бирок аталган компаниянын жетекчилиги тарабынан оңдоо жооп болбогон дейт. Котлова газ баштаганда эле биз бул жерге кабаттууланып баштаганбызда жакын куруп атат депчи. Деп бул Абир деген курулуш ушул Оштогу Нурзаман компаниясынын жетекчиси Абир деген жигит экен, ага кайрылганбыз. Кат түрүндө да кайрылдык, ОЗЕК түрүндө дагы кабинетте барып сүйлөшүлгөн. Сүйлөшсөк, макул эже жазыңыздар, кат жазыңыздар дедиле. Биз тияка Бишкектеги компаниянын жетекчилигине кат жазсак, бул биз Курулуш жүрүп жаткан имаратты карай турган болсок, анда бир эле коңшуларга зыян келбестен курулушта иштеп жаткан куруучулардын да өмүрүнө кайдыгер мамиле жасалгандай өңдөнөт. Бул Нейролайф клиникасынын жетекчилеринин айтымына караганда, биздин артыбызда турган бул Нурзаман курулуш компаниясы салып жаткан көп кубаттуу үйдүн курулушу жүрүп жаткан учурда, катуу шамал болгон учурларда көп курулуш материалдары бул жака учуп түшүп, коркунуч жаратат экен. Маселен, азыркы учурда карай турган болсок, ушул курулуш компаниянын иши жүрүп жаткан учурда деле бул куруучулардын өмүрүнө мындай коопсуздугун ойлобогондой сыяктуу, ага мисал катары ушул бул жерде тартылган торчолордун, сеткалардын жарым жарты тартылып, калганы көпчүлүгү тартылбай, куруучулардын деле өмүрүн ойлобогондой сыяктанат. Бул жердеги имарат өтө бийик болгондон улам клиникага күн тийбей калат экен. Ал эми дарыгерлер бул клиникадагы оорулууларга бир топ зыян алып келүүсү мүмкүн экенин айтат. Оорулуулардан мынаулар айтып коесуздарбы, карап эле отурушат депчи. Бизге занавесканы жапканга туура келип атат, анда жарык тийбей калат депчи. Анын үстүнө жарык тийбей калгандыктан мурдагы жаткан бөлмөлөр зданияңар жарык эле, күн тийип турчу. Ошон үчүн жатчу элек биз силерге азыр болсо күңгүрт караңгы болуп калыптыр деп арыздануулар көп эле болот. Комнаталар жарык эле. Эми мына курулуш түшкөндөн зданиянын ичи караңгы болуп калыптыр. Кичине пайдасы тийген жакшы болот эле, жарыгы тийгени ондой болбой калыптыр. Мен ушу 6 жылдан бери келип жатам, жуда жарык, жакшы зданиялар, жакшы маселе. Ал эми аталган курулуш компаниянын өкүлдөрү курулуштун баары нормада жүрүп жатканын айтышууда. Алар курулуштагы коопсуздук эрежелеринин сакталбай жатат дегенге кошулбайт. Турак жайдын курулушу башталган учурда бардык тийиштүү тараптардан уруксат суралганын айтып жатат. Ал боюнча долбоордо көрсөтүлгөн конкреттүү түрдө. Долбоор боюнча курулган да алчы. Азыр долбоордо азыр көрсөк болот, бул жактан 20 метр бар экен да. 20 метр. 20 метр болуш керек. Долбоор боюнча. Долбоор боюнча 20 метр болуш керек. Ошол 20 метр чыгабы, сакталганбы? Сакталган. Мына основной зданиядан. Бунун биринчи этажы офис дагы бар да. Ал эми баягы сиз айтып аткан сетка, бул монолит жумуштары аяктап бүткөндүгүнө байланыштуу аны алып койгон элек. Азыр кладка жумуштары кетип атат да. Кладкадагы буюрса бүтөйнөп калды. Ал эми берки ошо коңшубузга түшүп кеткен ал оор материал, андай зыян келтире турган материал түшкөн эмес, шамалга фасадка иштелүүчү пенопласт түшүп кеткендиги белгилүү болду. Аны тактап сураштырдык.
Ош шаардык архитектура башкармалыгы аталган курулуш компания турак жайдын долбоорунда бардык эрежелер сакталганын, клиника менен көп кабаттуу үйдүн аралыгы 20 метр деп долбоордо көрсөтүлгөнүн, ушул документтердин негизинде курулушка уруксат берилгендигин билдирип жатат. Биздин башкармалык макулдашып берилген долбоорунда өрт пожарный разрыв деп коет. Эки имараттын ортосундагы пожарный разрыв боюнча аралыктар сакталган, көргөзүлгөн. Ал эми ал фактически кандай долбоор менен курулуш иштери кетти, отклонение от проект деп коет. Ал боюнча көзөмөлдө атайын көзөмөлдөөчү орган бар. Алар да жеринде тактап иш алып барыш керек, иш алып барып аткан болуш керек. Ал эми биз архитектура башкармалыгы негизги ген пландарын макулдашуудан өткөрүп бергенбиз. Ошентип курулуштун коопсуздук эрежелерин сакталып жатканын көзөмөлдөөчү, сиз менен биздин төккөн салыктын эсебинен айлык акы алып эмгектенип жаткан экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик ишканасынын Ош шаары боюнча башкармалыгына бир топ суроолор менен бардык. Бирок тилекке каршы жетекчисин да же бир адисин да таба алган жокпуз. Биз азыр ошол курулушту, анын курулуштун канчалык коопсуздук эрежелерине туура келип жатканын текшерүүчү атайын орган, техникалык жана коопсуздугун текшерүүчү орган инспекцияга келдик. Бирок бул жерде азыр мамлекеттик инспекциянын башкармалыгына келгенибизге менен иш убактысы болуп мындай 14кө чамалаганы менен бул жерден башкармалыктын жетекчиси Тилек Токобаевди дагы, Текебаевди дагы, анын орун басарларын дагы тилекке каршы кызмат ордунан таба алган жокпуз. Биз бул башкармалыкка бир топ берүүчү суроолорубуз бар эле. Эмнегедир аларды кызмат ордунан бир дагы ушул адистерин дагы башкарма башчысын дагы таба алган жокпуз. Рысбай Мажитов, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс, Ош шаары.